ооба. Рахмат, суроом жок, бир эле пожеланием бар сизге, Нуржан Кармабековна. Мен сизди төрайым катары акыйкаттуу, ачык, айкындыкты ошолордун башында турган жетекчи катары болуңузду каалайт элем. Айрым депутаттар жагабы, жакпайбы, партиялар жагабы, жакпайбы, бардыгына бирдей карап бериңиздерди өтүнөм. Ар кандай ошол жерде группировкалардын сөзүнө кирбей, сиз төрайым катары адилеттүү болушуңузду мен каалайм. Ансыз деле Бишкек шаарында айрым партиялардын мыйзам бузууларын так айкын каралбай калды деп айтат элем. Ошол жерде керек болсо видео камералар бар. Ужин, обед алып келгендер учурлар болду ошол партиялардын тараптан. Ошол партия тараптан акча берилди деген сөздөр бар. Мына ошондой нерселер келечекте кайталанбасын. Сиз ошол жерде төрайым катары бардыгына бирдей мамиле кылып, эпизоддорду да бирдей карашыңыз керек. Бир партияны бир түндө карадыңызбы, кийинки партияны дагы бир түндө карай турган болушуңуз керек. Анан общественный фонддор кавычки жалоба бербеди, каралмабады дебей, ошондой учурлар болсо өзүңүз керек болсо караганга барышыңыз керек. Президент айткандай, ачык, айкын. Марлен Абдрахманович, в отличие от вас, я не использую служебное положение для того, чтобы сейчас говорить о действиях вашей партии, в том числе незаконных. Но вы меня вынуждаете к этому. Я предлагаю вам тоже воздержаться от того, чтобы вмешиваться в деятельность избирательной комиссии. 10 секунд. Мен сизге сурооду айткан жокмун, дагы жылайт атам. Мен сизге калоо тилегимди айтып атам дедим. Сиз антип комментарий мага бербей эле коюңуз. Мен сизден сураган жокмун, жооп бербей эле коюңуз. Мен сизге калоо катарында айтып атам. Эгер керек болсо фактыларын баарын президентке берем дагы. Конечно, дайте факты, мы разберемся. Мы тоже выступаем за такие же принципы. Дагы жок. Алтынчы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Но палатада депутаттардын сөзүнө комментарий берген жетекчилер бар го. Ушулар акыркы күндөр көбөйүп кетип атат да. Эмне деген бул көрүнүш жогорку кеңештин депутатына кайша сүйлөп отурган? Бул кимге таянып атат анда? Эмне деген бул комментарий берип атат? Сиз урматтуу төрага, мындай жетекчилерди тартипке чакырышыңыз керек деп эсептейм. Депутат айтып атат, шаардык кеңеште мыйзам бузууларга адилеттүү караба деп. Бир партияны чыгардың, баарын чыгарган деп. Эмне бир партия сатып алды, каланы озун карап отурду дейсиздерби? Ошон үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын адилетсиздигинен, мыйзамдарды карабагандыгынан кайра революция болуп атат. Ошондой эле кайра кайталанбасын деп чыгырып атабыз. Бул күздө дагы болушу мүмкүн. Эгер мына жердеги сатып алгычтардын, администрасыз колдонгон опытныйлардын 5 жолдан кайра келип, элге кызмат кылган депутаттардын барышына жол берсеңер. Эми сизге бир суроо берип атат да биздин кесиптештерибиз. Жөн эле жооп берип койбойсузбу, кайса сүйлөбөй? Отличие от вас сөзүнөн. Рахмат. Замечание туура айтылып атат. Нуржан Кармабековна, депутаттар суроо берип, жооп алууга укуктуу. Регламент ошондой. Силер жооп бергенге ушул жерде келип отурасыңар. Мына бүт шайлоонун натыйжаларына тиешелүү болгон маселелер. Бул депутаттарда эртеңки ушул кандайдыр бир кесепеттердин астына алуу боюнча, чекиликтерди жоюу боюнча суроолор берилип атат. Ага толукандуу жооп бериңиздер. Анан